Майрам экенине карабастан Нарын шаарындагы Чолпон базарынын жашылча жемиш бөлүмүндө таңертеден кыймыл кызуу. Өзүңүздөр баамдап жаткандай мында соода алгандардын көбү аял заты. Алардын бири Дарика Тентимишева 20 жылдан бери улуттук суусундарын даярдап, Чакан каланын калкына жана меймандарына тартуулап келет. Анын үй шартында жасаганлыгынан даамынын таттуулугу жана ток болумдуулугу менен өзгөчөлөнгөн бул продукциясы Нарын шаарында жакшы таанымал. Айтымында күнүнө сатыкка чыгарган 50 литрден келмес жарма менен бозосу кечки жетпей өз ээлерин табат. Ал эми бүгүнкү салтанатта аларга суроо талаптар чоң. Ошого жараша майрамданга деле убактысы жоктой. Бул бозону жолдошум кайнатып турат үйдөн. Жолдошум кайнатып даярдап алып келип эртең менен жеткирип коет. Кечинде чалып коюм кайра алып кетип калат. Кечке мен сатам буларды. Тоскоолдук болгон жок, эч ким жардам деле берген жок, эч ким тоскоол деле кылган жок. Чыгып өсүбүз, каржалап өсүбүз, багып атабыз. Ал эми Нарын шаарындагы сулуулук салондордун биринде 12 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Ширин Субатаеванын бүгүнкү майрамында иши чачтан көп. Анткени аял затынын дээрлик баарысы дал ушул 8 мартта өзгөчө сулуу, көз жоосун алган көрктүү болуулары келет эмеспи? Андыктан каарманы сүйүнө жумуштан чарчап, кеч кайтары бышык. Бирок ал буга анча деле кейбейт. Тескерисинче кардарлардын салтанаттары менен куттуктаганына курсант. Айтмакчы, жакындан тарта мекемеси жаңы салык кодексине ылайык контролдук кассалык ыкма менен иштөөгө кам көрүүдө. Бирок түшүнбөстүктөр дале бар. Дагы деле түшүнүгүбүз аз болуп атат, ал жөнүндө азырынча биз ККМге кирише элекпиз. Анан дагы түшүнүктүү болуп, түшүнүктөр киргенден кийин, может быть, төлөп эметебиз го. Кошумча маалымат иретинде Чакан каланын бюджетинин 3төн 2син жогорудагыдай ишкерлер толтурарын белгилейли. Ал эми иш нөөмөтү бүгүнкү майрамга дал келген партнер нефть компаниясынын кызматкери Гүлзада Байбоеванын билдиргенине караганда, контролдук кассалык машиналар баардан мурда эсеп кысапка тактыгы жана ыгы жок чыгымдардын жолун бекем буугандыгы менен айырмаланат. Чынында эле аталган мекеменин дээрлик 10 жылдан бери өз ара эсептешүүнүн ушул системасына экендигин эске алсак, андан кайтары мыкты болчудан. Ачылганына да 10 жыл болду. Ошондон бери эле ККМ колдонобуз. Артыкчылыгын деле билбейбиз, анткени биз баштан баштап колдонобуз. Ыңгайлуу болсо керек. Бирок ыңгайлуу, ар бир келген клиенттерге чегин берип турабыз, соода кылып турабыз. Налогко да жакшы болуш керек. Биз өзүбүз прозрачный иштейбиз да негизи. Аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктайм. Бүт апаларга, эжелерге ден соолукта болушсун, аман эсен болушсун. Ошондой эле биздин кесиптеш кыз келиндерибиз да күн бою чыгармачылыктар менен алектеништи. Маселен, Нарын облустук медиа борборунун редактору Жазгул Субалиева кечки майрамдык программага жооптуу болгондуктан бардык дети иште гана болду. Негизинен ага бардык майрамдарды жумуш ордунда өткөрүү эчак эле көндүм көрүнүшкө айланган. Башка майрамдарда дагы жумуш үстүндө болобуз. Анткени бул биздин жумушубуз. Биз ага деле кейбейбиз. Тескерисинче биз ар бир көрүүчүбүздү жеринде маалымат менен камсыздап турушубуз керек. Чынчынына келгенде азыркы мүнөттөрдө да иш менен алып чыккан аял заты арбын. Демек, аларды чын дилибизден куттуктап, ийгилик каалап койсок, эч ашыктык кылбас. Жашообуздун жарпын жазган аял зат үчүн гүлдөн өткөн мыкты белек жок. Андыктан урматтуу мырзалар, күнү кечке жумушта болуп үйгө кайткан айымдарыңыздарга мына моундай кооз, бучак гүлдү сунууну унутпаңыздар. Бөлөкбай Шеримбек, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Нарын шаары.